Президентimiz Садыр Жапаров өзünün Facebook баракчасына 31 декабрь 21 жылы мынтип жазды. Барыбыз эле өртө турган жаңы жылдын алдында жалпы кыргызстандыктарды кубандырган эң сонун жаңылык Москвадан келди. Мекендешибиз Александр Волкодов абройлуу «Голос» теледолбоорунун бааракелик сезонунун жеңүүчүсү болду. Бул чет элдик вокалдык шоунун финалын миллиондогон көрүүчүлөр бирден менен көрүп отурду десек аша чапкан болбойбуз. Даңазалаган таланттуу жаштар бар экенин абдан сыймыктанабыз. Дейт да, кандай сонун жаңылык, Сен де жеткен доканчасың да. Улуттук сыймыкты тапкан экенсиң. Мына жаңылык сага. Жеңишбек Ысманов деген Италияда билим алган белканто ырчы бар, кыргыздын урпагы. Ал бүгүнкү күндө жаңы жылда Германияда концерт берип жүрөт. Германия, элестетесиң, Россияң менен Германия Моцарт, Бетховендин мекенинде концерт кылып жүрөт. Опера ырчысы менен шоу бизнесинин өкүлүн салыштырып болобу? Ушул сыймыкпы сага? Айта деңгээлиңди сен. Азыр дегенчи иттин ууру байгананын баары ошентип сыймык жаратып койгон. Жүр мен сага ылдый жактан көргөзөйүн азыр сонунду. Ооба. Сенин айтканыңда жүйө бар. Президенттин деңгээли ушундай болсо эмне кылалы? Элдин да көрөнгөсү ушундай болуп атпайбы? Бүгүнкү күндө кимдер аттуу баштуу, ошол жана той ашта ырдагандар, шоунун өкүлдөрү, Асел Сартбаева деген дүйнөлүк окумуштуу бар, кыргыздын урпагынан чыккан. Мына анчалык эле улуттук сыймык издеп атсаң. Мына белканто бизсине. Bassın dostum, azır kep barda. Moйтип жанагы концерттин көрдүк да. Мынандай чоң спектакльде актер катары образ жаратышың керек, жөн гана ырдап эмес. Ал жерде оркестр бар, партнер менен ойношуң керек. Оркестровый партитурадагы тапшырмалар. Ал микрофон алып ырдап койгондон 1000 эсе оор да. Экөөнү салыштырып болбойт да. Опера искусствосунун жылдысы жанып турган мондай Жеңиш Ысманов чындыгында ошондой таланттарды биз баалай албай, күлүк күнүндө Тулпар тушунда турганда баркына жетип алышыбыз керек. Досум, мына көрдүңбү? Кыргыз өз кадырын эч качан баалабайт. Жеңишбекке Европа, Иван Паваротти атындагы. Паваротти бул жөн эле катардагы бир ырчы эмес. 20-21 кылымдын уламыш легендага айланган белкантосу. Ошо кыргыздын карапайым ууруна Нестеренко убагында чыккан, Гавров чыккан, Миңжилкыевдин убагында жылдысы жанып турган. Бирок ошо кезде кыргыздын Миңжилкыевди баалаган эмес, Айтматовдун убагында баалаган эмес, тепкиге алып турушкан. Биз дагы Жеңишбекти баалай электе, биз баркына жете электе Европа Паваротти атындагы алтын үн намын берип коюшкан. Мындай